Assalamu alaikum туғандар, қалайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге мен Чүй областы Жайыл районы Новониколаевка айылынан bir сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Үй анан плюс 6 гектар айдоо жери дагы бар экен. Видеону аяғына чейин көрүңүздөр, негизинен бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Так, сатылуучуга баруу үчүн сиздер Центральный көчө менен Пушкина көчөсүнүн кесилишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. Оң тарапты карай барсаңыздар, Пушкина көчөсү 111 даректе сатылуучу үйү жайгашкан. Яндекс картынан деле карап, сиздер азыр Москвада отурасыздар, кайда отурсаңыздар дагы Яндекс картынан деле адрести жазып, байкап көрсөңүздөр болот тугандар үйдүн жайгашкан жерини. Так, дагы эмне маалыматы. Бул жерден түз Бишкек шаарына карай жүргөн маршруткалар бар экен. Ушундай чоң Центральный көчөсү. Ориентирди бул дүкөнүнүн алсаңыздар болот тугандар. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Макей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгачтагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юзүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Пушкина көчөсү 111 дарек болуп калат. Макей көчө тарапта дарбазасына жазылып турат тугандар. Так, жолдор асфальт экен. Көрүп турасыздар, макей кенен. Түз чыксаңыздар жанагы асфальт көчө, Центральный чоң көчө тугандар. И көчөдөн кийин деле мына бул тарапта дагы мындай бош жер бар. Анча конок келсе деле машиналардын көчө тарабына деле үйдүн участогу деле кенен 17 соток кызыл китебинде фактически бир 25 соттон да көбүрөөктөй бар экен тугандар. Азыр видеонун журналарда көргөзөм. Короосуна деле койсоңуз болот, көчө тарабына деле конок келсе мына машина коюп койгонго кетен жай бар экен тугандар. Электр энергиясы бар, жана 3 фазалуу суу бар экен, үйдүн ички тарабынан чыгарылган. Дагы эмне маалымат. Мектеп, садик, Центральный көчөнүн жээгинде медресе бар, анда көпчүлүгүңүздөр билесиздер тугандар. И участоктун эң эле түштүк чек бул жерден бийик собор, дарбаза калиткасы, түндүк чек мына бул тараптан. И бул жерден дагы бир калитканын жайы калтырылыптыр. Төрүндө мал сарай деле бар. Каласаңыздар үйдүн арт тарабынан бул жактан мал алып кирип чыкканга дагы шарт кылып алсаңыздар болот экен тугандар. Так, дагы эмне маалыматы. Участогунун көчө тарабы 19/2 метр, 19/2. Узуну тугандар 88 метр болуп калат. Бул мынакей короосу. Бул жерде мына алды тарабына кенен машина койгонго, каласаңыздар фура коем десеңиздер, фура койгонго дагы ушундай жер бар экен. Бул тарабында 3/3 болгон погреб, бийиктиги дагы 3 метрдей бар экен тугандар. Ылдый тарабына түшсөңүздөр, башыңыздар тийип калбайт. И бул жерде узун турасы 15/9 болгон чоң үйүбүз. Бул жерине чейин бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн, анан ары жагы бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Жарымы бышпаган кирпич, жарымы бышкан кирпич. И үйдүн батыш тарабында деле мынакей ушундай бош жери. Бул жерде калсаңыздар навес несе саласыздарбы, же ушундай бага отургузуп коесуздар, ушундай бош жери бар. Алды тарабы мондай цемент кылынган. Дагы эмне маалыматы. Бул жагында бийик мондай забор. Так. Мал сарай. Ушундай көрүп тургансыздардай ремонт тугандар. Так. Бул жагында мал сарай мынакей. Биринчи жолу сиздерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей негизи кирүүчү эшик жана эки тараптан чыкканга тепкичтер. Мынакей тугандар, бул үйдүн кире бериши, прихожкасы. Бул жерден түз кирсек кухня, душ. Бул тарапка карай кирсек, калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз тугандар. Негизинен үй чоң. Узун турасы 15/9 болгон чоң үй тугандар. Мынакей. Бул жакта калган бөлмөлөр ремонту деле жакшы экен. Полдор бардык эле өрткө жагачтан болгон пол. Бул жакта мынакей кухня тугандар. Кухонный мебелдер, раковина суу чыгарылган, чыгыштырган терезе, отоплениянын котелу. И плюс бул жакта теплый пол деле бар экен тугандар. Мынакей. Ванна, душ, теплый пол, ички тарабындагы жатканасы. Мына көрүп тургансыздар ремонт. Индукционный электрический плита. Так, мебель боюнча да кээ бир мебелдер калат, кээ бир мебелдерди алып кетебиз дейт үй ээси. Бул жакта киргенде мынакей бир бөлмө, бийиктиги тугандар потолоктун 2,95, почти 3 метр. Полдор жыгач, түштүк тараптан пластик терезелер, отоплениянын батареялары тугандар. Мынакей. И бул жакта бир спальня бөлмөсү. Түндүк тарабынан терезе, көрүп тургансыздардай ремонт.
И бұл жақта чоң залы, мынакей. Батыш тараптан, түштік тарауынан терезелер орнатылған. Полдар жағаштан болған пол. Оң тарауында болса, мынакей бұл жақта тағы бір бөлме жайғашқан туғандар. Батыш тараптан терезе, көріп тұрсыздар ремонт. Мынакей. Так. Андан ары қорғасынан шығып, қалған мағлұматтарды бір чекеден берейін. Андан ары мен қайла сатылушы үйдің қорғасындамын туғандар. Ең еле участактың чығыш чекарасы ошол чоң дараққа чейин болуп калат. Анын түбүндө өткөн арык бар экен, чоң арык. Ошол жерге чейин. Андан арт тарабында деле мынакей кошунага чейин болгон аралык, баягы калька калтырылган жер менен малды бул тараптан алып келип алып чыксаңыздар болот экен. Көмүр отунканасы, мал сарай, синевал менен мал сарайга деле негизинен туугандар сейсмо пояс колонналар коюп, ушинтип сапаттуу кылып салган мал сарайы дейт. Мына ички тарабы азыркы учурда 1, 2, 3, 4, 5 уй тарпактор менен турган учуру. Андан ары үйдүн тышкы тарабындагы жаткана, жаш бактары, үйдүн ички тарабында жаткана бар болчу. Жана көрдүңүздөр туугандар. Үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү туугандар мынакей. Так, андан ары бул тарапка өтсөк, мынакей бош жер. Жер жемиш эгесиздерби, баг эгесиздерби, мынакей ушундай кенен жери. Так, түштүк чегара мынакей ушул туш тараптан ону менен кете берет. Келсеңиздер, кызыл китеп бар дагы. Жер ээси сиздерге, үй ээси чегараларын тактап көргөзүп берет. Түндүк чегарасы бул тараптан туш тарабынан кете берет. О чоң дарак үй ээсине караштуу. Айта кетчү нерсе, 6 гектар туугандар айдоо жери да бар экен. Алардын гектары $3000 өзүнчө үйдүн баасы менен бирге эмес, өзүнчө бааланат. Кааласаңыздар алсаңыздар болот экен. Кааласаңыздар үйдүн өзүнө алсаңыздар болот, кошпой эле анычы. Таганда айта кетейин, 6 гектар айдоо жери дагы бар экен. Ал суу чыккан, могу өйдө тарапта Кызыл дыйкандын ылдый тарабында ошол суулуу жер экен туугандар. Суугат жер дейт беле дагы. Так. Дагы эмне маалыматы? Үйдүн өзүнүн эле участогу Кызыл китебинде 17 соток. Фактически мынакей туугандар, могу баракка чейин. Аны келгенде да байкап көрөсүздөр, фактически канча соток экенин. Негизинен 25 сотоктай бар дейт үй ээси. Туугандар. Чыгыш чегара ушул жакка чейин. Ол жерден арыктан суу өткөн. Так, бул үйдүн баасы $40,000 сурап атыптыр ээлери. Андан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тил деп жазылып турат. Анан дагы эмне маалымат? Айдоо жердин гектары $3000 туугандар. Ушул эле номер менен байланыша берсеңиздер болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.